Жүргүнчүлөрдү ташыган унааларга рейд өткөрүлүп, 1.410.000 сом айып салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымат кылайык, башкармалыктын транспорт ишин жөнгө салуу жана лицензиялоо бөлүмү тарабынан өлкө аймагындагы жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспортторго карата жүргүнчүлөрдү ташуу аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрүлгөн. Анда жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин жана лицензиялык талаптардын сакталышын, мыйзамсыз жана уруксаатсыз кошумча жабдыктарды орнотуп алуу, ылдамдыкты ашырып айдоо, унаанын техникалык абалы текшерилип, аныкталган кемчиликтер үчүн 780 укук бузуулар тууралуу протоколдор түзүлүп, жалпысынан 1.410.000 сом айып салынды. Бүгүн 5-октябрда Чолпон Ата шаарында бир күн мурун УКМКнын Атай күчтөрү тарабынан кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Анын сөөгү түндө Бишкектин өлүкканасынан алынып келинген. Кечээ 4-октябрда Бишкектеги Учкун басмаканасынын жанындагы Блондер Паб салуу жайында Крим төбөлдү кармоо операциясы жүргөн. Анда Көлбаев куралдуу каршылык көрсөтүп, жок кылынгандыгын УКМКдан кабарлашкан. Экологиялык искусство фестивалинин алкагында Бишкекте Таштанды таштоочу жайдын жанында музей ачылат. Таштанды музейинин ачылышы 2023 жылдын 7-октябрында Алтын казык конушунда болот. Белгилей кетсек, экологиялык искусство фестивали 22 сентябрдан 19 октябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын, Казакстандын, Россиядан, АКШдан, Швейцариядан, Голландиядан, Грузиядан, Чехиядан 20дан ашык сүрөтчү катышууда. Алар булгануу маселесин чечкен көркөм инсталляцияларды жана иш-чараларды түзүү үчүн бирге иштешет. Ошондой эле катышуучулар архивдик изилдөөлөр, кайра иштетилген материалдардан жасалган интерактивдүү инсталляциялар, спектакльдер, көргөзмөлөр жана көркөм сессиялар, семинарлар, талкуулар жана презентациялар аркылуу өз аймагындагы булгануу көйгөйлөрүн чагылдырган эмгектерин тартуулашат.